Всем привет! Те, кто интересуется миром путешествий, знают, что не так давно для граждан нашей страны открылось одно необычное и достаточно бюджетное направление. Барыңыздарға салам. Саякатка кызыккандарга жакында эле биздин өлкөнүн жарандар үчүн адаттан тыш жана кыйла бюджеттик багыт ачылганын айта кетели. Иран эч нерсеге карабай биздин төлөм системабызды ишке киргизүүнүн аракетин көрүүдө. Мейли, Иран муну чындап жасайт деп үмүт кылалы. Анткени мындай кадам орусиялык туристтердин жашоосун бир топ жеңилдетет. Иранга визанын баасы болжол менен $80 түзөт. Ошондой эле дагы экинчи жолу бар. Ал үчүн $40 онлайн режимде атайын маалымдама кодун алып, аны менен чек арада эч кандай кыйынчылыксыз тездетилген виза арызы аркылуу кирүү кепилдиктери бериле турганын айтсак болот. Ал эми Москвадан Иранга Северный ветер авиакомпаниясы менен 5800 рубльга түз жете аласыз. Борбору Тегеран, өлкө 1650 чарчы километр аянтты ээли. Каспий деңизине жана Перс булуңуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Калкы 75 миллион адамды түзөт. Бир орус рублине сиз 698 Иран реалын аласыз. Мамлекеттик дин ислам, өлкөнүн географиясы ар түрдүү. Өчкөн вулкандары бар, тоолор жана жумшак жылуу деңиз бар, тропикалык жээктер орун алган. Иранга баруунун эң жакшы учуру апрелдин ортосунан июнга чейин жана сентябрдан ноябрга чейин. Жайында өлкөнүн көпчүлүк аймактарында абанын температурасы 50 градуска чейин көтөрүлөт. Өлкөнүн тарыхына келсек, ал окуяларга бай. Бул жерде Перс империясы гүлдөп турганынан баштайлы. Ага Александр Македонский, арабтар, түрктөр жана афгандыктар кол салган. Ар бир басып алуулар Ирандын маданиятына өз изин калтырып турган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда мамлекет нейтралитетти сактаган. Ал аяктагандан кийин Ирандын башчысы батыштан колдоо издеп, бирок экономиканы толугу менен кыйроого алып келген. Жаңы лидер Ислам республикасын түзүп, андан кийин Америка өзүнүн таасирин жоготкон. Бирок АКШ киргизген санкциялардын натыйжасында өлкөдө кырдаал бир топ начарлап кеткен. Батыш 2016 жылы гана өз күчүн бошотуп, өлкөнүн экономикасы жандана баштаган. Иранда абал анчалык деле жаман эмес, бирок YouTube жана Booking.com сайттары иштебейт. Европалык жана америкалык брендтердин оригиналдуу товарлары, ошондой эле McDonald's'та жок. Бирок жергиликтүү жана Кытай өндүрүшүнүн көптөгөн жакшы аналогдору бар. Ошондой эле параллелдүү импортта туура жолго коюлган. Мындан тышкары бул өлкөдө көрө турган абдан кызыктуу нерселер арбын. Персиянын мураскери катары Тегеран кооз жерлерге жык толгон. Алардын эң таанымалдарынын бири Азади мунарасы. Ал 1971 жылы Перс империясынын юбилейине карата курулган. Ичинде маданий археологиялык комплекс, ал эми үстү жагында шаардын көрүнүшүнө суктана турган байкоочу аянтча орун алган. Азадиден баарын көрө албасаңыз, анда башка Милат мунарасына барыңыз. Ал Ирандагы эң бийик имарат. 315 метр бийиктикте жайгашкан капсуладан шаар тегерегинин көбүн көрө аласыз. Анын ичинде ресторандар, бутиктер, концерттик зал жана момдон жасалган айкелдер музейи да орун алган. Тегеран ак сарайларга дагы бай. Мисалы Гулистан мурда шахтардын резиденциясы жана мечити болгон. Ал эми 1979 жылдан бери музейге айланган. Борбордун түндүгүндө жайгашкан кереметтүү Саадабад сарайы да сиздин көңүлүңүзгө арзыйт. Ал жерден ирандык классикалык живопистин, улуттук кийимдердин, антиквариаттардын жана ал тургай ретро унаалардын үлгүлөрүн көрө аласыз. Газали кино шаары да абдан кызыктуу жер. Ал эски Тегерандын жашалгалары орун алган кино аянтча. Жайлуу үйлөрү, дарыканалары жана дүкөндөрү бар. Вале Асыр бульварында сейилдөө да жакшы. Ал каржы институттарынын, элчилердин кеңселери, кафелер менен дүкөндөр жайгашкан Борбордогу эң узун көчөлөрдүн бири. Бул туристтердин жана ирандык жаштардын сүйүктүү жайы. Анда армяндар клубу деп аталган Тегерандагы спирт ичимдиктерин иче турган жалгыз жер бар. Мында аялдарга да башын жабуу талап кылынбайт.
Шах мечити уникалдуу жасалгалар менен кооздолгон. Кышкысын лыжа курортуна айланган Дарбанд тоосуна фуникулер менен жүрүүгө болот. Тегерандагы чоң базардан кийим-кече жана сувенирлерди сатып алып, азыр музейге айланган АКШнын мурдагы элчилигинде шпионаж жайы деген аталыштагы антиамерикалык граффитини көрсөңүз болот. Ал эми күндүн кызарып батышын көрүүнүн эң жакшы жолу бул 3 кабаттуу табият көпүрөсү. Ал жерде прогрессивдүү ирандык жаштар чогулганды жакшы көрүшөт. Бирок Тегеран сиз барууга тийиш болгон жалгыз жер эмес. Байыркы Исфахан чыгыш жомогунан чыккан таза кооз бай шаар. Анда коноктор үчүн мыкты жайлар Имам аянтында жайгашкан. Ал дүйнөдөгү эң чоң аянттардын бири. Ошол жерден сиз Имам мечитин, чыныгы архитектуралык шедевр болгон Шейх Лотфалла мечитин жана Али Капу сарайын көрө аласыз. Жанаша жайгашкан чоң базардан соода кылсаңыз болот. Софек тоосунда сейилдеп эс алууга чыгыңыз. Ал эми 33 аркадан турган Сиосиполь көпүрөсүндөгү кечки жарыкка суктанып, сейилдөөдө чоң ырахат тартуулайт. Ес ээн чөлдүн четиндеги оазисте турган сыйкырдуу байыркы шаар. Чопо дубал үйлөрү бар эски райондор, түнкүсүн көгүш болуп турган Жума мечити, Амир Чакмак аянты, Зарастеризмдин жолдочулары үчүн ырым жайы катары кызмат кылган атактуу жымжыртык мунаралары орун алган. Туздуу чөл, төө айылы, кум дөбөлөрү да сизди кайдыгер калтырбайт. Шираз Персиянын мурдагы борбору, поэзия, роза жана шараптын шаары. Бул жерде шарап табуу өтө кыйын болсо да, поэзия жана роза дагы эле кеңири чагылдырылган. Андагы кызгылтым мечиттин оюм чийимдери азыр музейге айланган Гүлгүн мечити, Насир Ол-Молктун кооз оюм чийимдери таң калтырат. Сиз өзүңүздүн жүзүңүздү көрүп, айымдар жоолуктардын түзөсө боло турган күзгүлүү Шах Чирак мечити да көрө турган жайлардан. Чөлдө жайгашкан кыйраган Персеполис шаарынын байыркы эстеликтерине барыңыз. Вакил базарынан жыпар жуттуу татымдарды, колго жасалган зер буюмдарды, салттуу таттууларды жана килемдерди сатып алсаңыз болот. Негизи Иранда суктанып көрө турган көптөгөн кызыктуу жерлер бар. Бирок туристтерге да тиешелүү бир катар чектөөлөр бар экенин эстен чыгарбоо керек. Андыктан исламдын дресс-кодуна ылайык кийинип, расмий түрдө сатылбаган жерде спирт ичимдиктерин ичпеңиз жана аскердик объектилерди сүрөткө тартпаңыз. Булардан башкаларда Иран сиздин эркиндигиңизди эч кандай чектебейт.